Бишкектин чыгыш тарабында жайгашкан бул Кочкорбаев айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө 7300дөн ашык калк жашайт. Ошолордун арасында 18 Арулуттун башы биригип, эзелтеден бери ынтымакта ырыскыда кыргыздар менен бирге жашап келет. Менин Кыргызстандын программасы ушул айылга бекеринен келген жокпуз. Мына бүгүнкү күнү ушул жердеги Арулут өкүлдөрдүн башын бириктирген айылда кандай иш-чаралар өткөрүлүп, кандай ынтымакта жашап жатканына баарыбыз күбө болуп көрмөкчүбүз. Чүй облусунун чыгыш тарабындагы бул Кочкорбаев айыл өкмөтү илгертен түндүк түштүктү байланыштырган чоң жолдун так ортосунда жайгашкан. Ошол себептен эзелтеден Арелдин биргелешип, жык отурукташкан ордусуна айланган. 19-кылымдын экинчи жарымынан бул аймактарда кыргыздар менен орус, дунган жана башка калк өкүлдөрү биримдикте жашашып, ал эми 20-кылымдын 40-жылдарынан сталиндик куугунтукка туш келген Кавказдагы Арулут өкүлдөрү да биринчилерден ушул азыркы Кочкорбаев айыл аймагына көчүп келишкен. Бүгүнкү күндө бул жерде 18 Арулут өкүлдөрү ынтымакта жашап келишет. Кавказдан келгенде ошол жерге түштүк. Кемен районуна. Элдер каяка кетип калды эле? Бияка келди да баары. Бияка келди. Кочкорбаевка. Ана сиздер да аягынын аркасынан келдиңиздер. Дийин аягына акыры. Турсуновдордун үй бүлөсү Кочкорбаев айылындагы ардактуулардын катарында. Өздөрү Грузиядан күч менен көчүрүлүп келген Ахыска түрктөрүнөн. Кыргыз элине чоң рахмат. Мен өзүм ачарчылыкты да көргөн баламын кичинекей кезимде. Ошолор менен бирге чоңоюп, бирге тигилерде болсо тигилерден тамак ичип, бизде болсо бизден ичип бирлешип жашадык да баарыбыз, бири-бирибизге жардам берип. Азыр деле менин жолдош балдарым азырга чейин эле бири-бирибизди ынтымактап, сыйлап, бири-бирибиздикине барып келип катнашып турабыз. Кыргызстанда түбөлүккө отурукташып, ардактуу эс алууга чейинки өмүрлөрүнүн баардыгын айылдагы талаа жумуштарына, тактап айтканда апабыз кызылча өстүрүү менен алектенсе, Латиф ата карапайым айдоочу болуп иштеген. Эмгекке жакын кара жумуштан качпаган Турсуновдор 9 балалуу болушуп, аларга да тартиптүү тарбия берип, Кыргызстандын чыныгы мекенчил өкүлдөрүн өстүрүүгө жетишишкен. Кыргыз мектебинде кыргыз балдар менен окуп, жолдошторум азыркыга чейин катнашып, кыргыз балдар менен бир туугандай жашайбыз. Мен өзүм кесибим болсо инженер-механик, транспорт жагынан иштеп жүрөм. Азыр пенсиядамын. Дыйкан чарбабыз бар, ошону менен эмгектенебиз. Ал эми Кочкорбаев айылындагы Рыспек Тыныстановдордун үй бүлөсү интернационалдык. Үй ээсинин атасы кыргыз, энеси карачай. Аны атам алып берип коюшат, ошондо 27 жаш кичүү. Чоң апаңыз? Апабыз. Апабыз. Ошо кызды алып берип коюп, ал Карачай улутунан болгон, алар турмушу начар болуп, ушу кызды да келин кылып да багып кетебиз деп, ал апабыз акылдуу киши болгон экен. Кыйналып атышат булар. Ушу эме болуп берет. Анан ошондон тарадык. Энем Кавказдан репрессия болуп келген. Ата-энеси менен баары тең келишип, көп бир туугандар өлүп кыйналышкан экен бу жерде. Рыспек байкенин баамында Арулут арасындагы ынтымакты, биримдикти, меймандостукту Кочкорбаев айылы жана жалпы эле кыргыз эли эзелтеден сактап келет. Аны Кавказга, таекелерине барганда дайыма байкайт. Анан Кавказда улуулар барып келди, мен да барып келдим. А жерде кыргыз дегенде, кыргыз калпакчан чыкканда элдин баары келип саламдашат. Улуу кишилер Кыргызстандан келип деп айылына барып эле жетип калат экен сразу эле. Анан келип эле очередь деге эмеге чакырып коноктойбуз. Рахматын айтышат, сыйын айтышат. Кайненеси Карачай болгон бул үйдүн кожойкеси башка улуттагы кошуналар менен ынтымакта жашап, келечекте келиндеринин бирин Карачайлардан алып куда болсомбу деп үмүттөнөт. Эми ушу кичүү бир балам бар, ушу ойлоп атам, ушу Карачайдан алып берсемби депчи, кайненемден бир эмесин эметсемби деп ушинтип турам өзүм оюм. 18 улут өкүлдөрүнүн башын бириктирген Кочкорбаев айыл аймагында ырыс алды ынтымак деген принцип менен биримдикте жашашып, аны менен бир катар туулган жердин жакшырышына да биргеликте эмгектенип келишет.
Боордош түрк калкынын жардамы менен айылдын суу түтүктөрүн оңдоо менен бир катар Кочкорбаев айыл аймагы республикалык багыттагы чоң жолдун так ортосуна жайгашкандыгына байланыштуу атайын суу булак чыгарышып, алыс жолдон чарчап чаалыккан жүргүнчүлөр токтоп, таза суудан суусунун кандырып, эс алууга да шарт түзүштү. Мы сегодня присутствуем на таком хорошем мероприятии при поддержке компании ТИКа, при поддержке турецкого посольства. Сегодня в Кочкорбаевском айлюкмету в село Кенеш по программе «Таза су» открывается в центре села источник, который является в свою очередь и украшением, достопримечательностью данного села. Любой человек может подойти и спить нашей чистой воды. На весь мир Кыргызстан славится своей чистой питьевой водой. И вот сегодня мы являемся свидетелями данного, подтверждающего факта о том, что в Кыргызстане самая лучшая вода. Таза суу өмүр булагы деген долбоор менен бир катар эле мына ушул биз турган жерде 280 балага арналган атайын бала бакча жайгашкан. Сайыз учурунан бери иштеп келген бала бакчанын чатырларынан суу агып, көптөгөн жылдардан бери жаш жеткинчектерди кыйнап келген. Бирок ушу түрк туугандардын жардамы менен бул бала бакчанын чатыры жана ошондой эле терезелери жана сырткы келбети жаңыланып, бүгүнкү күндө бул жерде жаш биздин жеткинчек балдар кубанычта жана жылуу жерде тарбияланып турган учуру. Келечек муундарды тарбиялап өстүрүүгө болгон кадамдар түрк туугандар тарабынан да колдоого алынып, жаркыраган бул бала бакча бөбөктөрдүн кичинесинен башка улут өкүлдөрүнө толеранттуу жана сый урмат менен мамиле кылууга чоң түрткү берет. Себеби бул жерде бүгүн Кочкорбаев айылындагы 18 улуттун балдары кичинесинен кол кармашып, бирге чоңоюп келишет. Биздики 18ге жакын улут жашайт. Айылдын ичинде биздин Кыргызстан жарандары башка улуттар жашаса дагы, бирок ынтымакта. Айыл ичинде түрк калкы, дуңан калкы, орус калкынан өйдө кыргызча сүйлөшөт. Кыргыз калктары башка улуттардын тилдерин билишет. Ошондо бири-бирине түшүнүшүп, ынтымакта, биримдикте оокат кылып келатабыз ушул күнгө чейин. Ошо биздин айыл өкмөттүн максаты, тилеги ошо элдин арасында аманчылык, тынччылык болсун, ынтымак болсун. Ушундай жакшы иштерди элибизге куруп, жасап берип турганга келечекте алдыга жылышта максатыбыз. Бул ТИКа тарабынан, Турция тарабынан, биздин посольство тарабынан биздин айылга жардамдарын тийдирип атышат. Аларга рахмат. Суу 1,5 километр мурун суу жаман суу ичибиз, аны алмашты проекти. Анан экинчи проект детский садты ремонт кылышты. Үчүнчү проект Мо чешме сууну биздин айылга чыгарып беришти. ТИКа аркылуу. ТИКага рахмат, Турциябызга рахмат. Биздин айыл абдан жакшы айыл. Бизде интимак, элдин ичинде эч эме жок. Биз бири-бирибизди дайыма түшүнөбүз. Бири-бирибизге тойлорго, эмелерге катылышабыз. Биздин арабызда эч проблема жок. Бул жердегилер келечегин ала тоо менен элестетип, менин Кыргызстаным деген уран менен ар улут өкүлдөрү биримдикте, ынтымакта мекенибизди өнүктүрүүгө койгон максаттары көргөндү кубандырбай койбойт. Демек, ынтымактын чордонуна айланган Кочкорбаев айыл аймагынын тургундарына ийгилик жана тынчтык каалап кетмекчибиз.